Жолду кетип бара жаттым. Буттарымдын басканын да сезбеймин. Буттарым меники эмес сыяктуу. Денем оор. Жан дүйнөм андан да оор эле. Ичимдеги арыз арманымды уга турган бир да жандай жок сезилчү. Бир кезде $27,000 алган машинам бар эле. Аны убагында таптаза, эч бир маселесиз алгам. Бирок сатам дегенде анын да маселеси чыгып кетти. Айла жоктон $4,000 карыздын ордуна берип жибердим. Жашоом акырындап колумдан чыгып бара жаткандай сезилчү. Ошентип дагы баягы окуп берем, тазалайм деген эженин үйүнө бардым. Кыймылдуу, кыймылсыз мүлкүмдөн дээрлик эч нерсе калбаган эле. Бул дүйнөдө баары бир тарапта калгандай, ал эми мен жалгыз калгандай сезилчү. Эженин алдына барып эле буркурап ыйлап жибердим. Ал унчукпай угуп отурду да, "Кел, тынч отур", деди акырын. Дагы бир нерселерди окуп дем салды. Бир убакта чыдай албай, "Эже, менин эч нерсем калбады го", дедим. Ошондо ал мага тиктеп, "Андай дебе, өмүрүңдүн баасы ушул экен да. Башкысы жаның аман, балдарың аман. Сени аман калтырган Кудай калганын да берет. Сабыр кыл", деди. Күндөр өтүп жатты, бирок жашоо улам оорлоп бара жаткан. Орозо бүтүп, арапа түнү келген эле. Ошол түнү мен бир кызык түш көрдүм. Бирок анда ага анчейин маани берген эмесмин. Түшүмдө мен окуган айылдагы мектеп көрүнөт. Мектептин ажатканасына барчу жолдун боюнда чоң жаңгак бактар өсчү. Андан ары мектептин 3 корпусу башталчу. Дал ошол жерде мен тааныган бир келинди көрдүм. Аны көргөндө бир окуя эсиме түштү. Кезинде мен үйүмө, балдарыма бата алып берейин деп абдан чоңтой бергенде, ал келин колуна өтө кымбат, бирок тозоктун сүрөтүн көтөрүп алып келген эле. Ошондо жүрөгүмө түшүнүксүз оор сезим уранган, бирок ага маани берген эмесмин. Азыр болсо ошол келин түшүмдө отурат. Жанында дайыма ырчытып жүргөн кызы бар. Бирок бул жолу ал өзүн кызыкка алып жүрдү. Көйнөгүн белине чейин түрүп алып, чөк түшүп отуруптур. Аны тегеректеп 3-4 эркек киши турган. Мен таң калып, "Сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң?" дедим. Ал болсо жай гана, "Келдиңизби, жүрүңүз кеттик", деди. Анан мени ээрчитип жөнөдү. Ошол замат мектеп да, жанагы адамдар да көздөн кайын болду. Алдыбызда чоң, көп кабаттуу үй пайда болду. Бирок ага чыгыш үчүн жиптен жасалган шаты бар экен. Ал келин алдыда чыгып баратты. Мен артынан ээрчип жөнөдүм. Бирок жарымына келгенде коркуп кеттим. "Ой жок, мен мындай чыга албайм", деп кайра түшүп кеттим. Ошол учурда күтүлбөгөн нерсе болду. Алдыма чоң, жаңгак жыгачынан жасалган тепкич пайда болду. Мен ошол тепкич аркылуу 2 кабатка чыктым. Ал жерде баарыбыз жашайт экенбиз. Кийин ал келиндин күйөөсү үйүндө коноктор менен отурганын билдим. Алардын үйүнө кирсем, ичинде 3 кемпир отуруптур. Баягы келин болсо кийимдерин жыйнап жатыптыр. Мага келишиптир, "Мен кетип жатам", деп сүйлөп жатты. Ошол маалда анын күйөөсү кыргыз чапан, калпак кийип биздин үйдөн чыгып кетти. Мен бул түшкө көп деле маани берген эмесмин. Бирок орозодон кийин ажыдан адамдар кайтып келе баштаган убакта ошол келиндин каза болуп калганын уктум. Эмне болгонун так билбедим. Бирок
анын бул дүйнөдөн өтүп кеткенин укканда ичимде түшүнүксүз бир нерсе козголду. Мен эч нерсеге түшүнбөй албай калдым. Бул жүн эле туш келди түш беле же чындап эле түшүнө албаган сырлар барбы? Бир жагынан ден соолугумдун, оокатымдан ажылап талаада калган абалымда ичим ачышат, экинчи жагынан адамдар бири-бирине кантип ушунчалык жамандык кыла алат деп таң калып отурдум. Ошондо биринчи жолу ойлондум. Балким бул дүйнөдө адамдын аң сезими жетпеген сырлар чындап эле бардыр.